Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Секон билим берүү мекемесинин онлайн сабактарына кош келиңиздер. Предмет математика. Бүгүнкү өтө турган темабыз Декарттык координаталар системасы. Бул темада биз бүгүн саноого, тегиздиктеги координаталар системасы, мекиндиктеги координаталар системасы деген темаларды өтөбүз. Ушуларга байланыштуу эки чекиттин ортосундагы аралык же кесиндинин узундугу, кесиндинин тең ортосундагы чекиттин координатасы деген түшүнүктөр менен таанышабыз. Саноого же сан түз сызыгы бул эсептөө башталышы, оң багыты жана узундук чен бирдик масштабы болгон түз сызык аталат. Сүрөттө көрүп турасыздар, бул саноого болуш үчүн эмне болуш керек экен? Эсептөө башталышы болуш керек, оң багытты көрсөткөн стрелка болуш керек жана чен бирдик масштабы болуш керек. Белгилей кете турчу нерсе, саноогунда жайгашкан ар бир сан өзүнүн сол жагында жайгашкан бардык сандардан чоң. Бул нерсени унутпашыбыз керек, себеби өзгөчө салыштыруу эсептеринде ар кандай чоңдуктар келет, бөлчөк сандар келет, терс сандар келет, белгисиз сандар келет. Жаңылбай салыштырыш үчүн муну унутпашыбыз керек. Мисалды караңыздар, m менен m'ди салыштыргыла деп тилкелер берилген. M n'дин оң жагында турат, демек m'дин мааниси чоң болот. Жообу А варианты. Эки чекиттин ортосундагы аралык. Саноогунда берилген А чекити координатасы x, B чекити координатасы y болсо, Адан B'га чейинки аралыктын узундугу берилген формула менен табылат. Мисалы, А чекитин координатасы -5, B чекитин координатасы 6. А, Б аралыгынын узундугун тапкыла дейт. Абсолюттук маанинин ичинде -5, -6 бул барабар -11 барабар 11. Бул жерде координаталардын ирети маанилүү эмес. Ушул эле эсепти мындай да чыгарсак болот. Биринчи 6-ны жазабыз. 6 минус андан кийин -5-ти жазабыз. Барабар минус менен минус плюска айланып кетет. 6 плюс 5 барабар 11. Кесиндинин тең ортосундагы чекиттин координатасы. Берилген сүрөттө АГ барабар ГБ деп турат. Демек бул кесинди менен бул кесинди барабар. Андай болсо G чекити бул АБ кесиндисинин тең ортосунда жайгашкан. Анда G'нин координатасы Z кийинки формула менен табылат. Z барабар X кошулган Y бөлүнгөн 2. Мисалга көңүл бурсак, K АБ кесиндисинин тең ортосунун координатасы дейт. Демек биз бул жакты K дей турган болсок, бул кесиндилер бири-бирине барабар. Формула менен K барабар -5 кошуу 6 бөлүү 2 дейбиз, барабар 2ден 1 0,5. 0,5 бул оң сан, ал -1ден чоң болот. Жообу Б варианты. Тегиздиктеги Декарттык координаталар системасы эки ок менен аныкталат. Алар абсцисса огу x жана ордината огу y деп аталат. Тегиздиктеги кандайдыр бир чекит сөзсүз түрдө эки сан менен аныкталат. Алардын биринчиси x болот, экинчиси y болот. Булардын орунду алмашпаш керек. Сөзсүз түрдө биринчи абсцисса жазылат, андан кийин ордината жазылат. Координаталар системасы тегиздикти 4 чейрекке бөлөт. Көрүп турасыңар, биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү чейрек жана 4-чү чейрек. Эгерде чекит биринчи чейректе жайгашса, анын абсциссасы плюс, ординатасы плюс болот. Чекит экинчи чейректе жайгашса, анын ординатасы плюс, абсциссасы минус болот. Үчүнчү чейректе экөө тең минус, 4-чү чейректе абсциссасы плюс, ординатасы минус болот.
Ал эми эгерде чекит чейректерди бөлүп турган октордун үстүндө жайгашкан болсо, анда же экөө тең 0, же бирөөсү 0 болот. Эгерде чекит эсеп башталышында болсо, анын абсциссасы дагы, ординатасы дагы 0-гө барабар. Чекит Y огунда жайгашса, бул жерде көрүп турганыңыздардай, анда бул чекиттин абсциссасы 0-гө барабар. Чекит X огунда жайгашса, тескерисинче ординатасы 0-гө барабар болот. Тегиздикте эки чекиттин ортосундагы аралык жана кесиндинин тең ортосунун координаталары. Бул сүрөттө А чекити, Б чекити жана АБ кесиндисинин тең ортосундагы С чекиттери берилген. АБ чекиттеринин аралыгы кийинки формула менен табылат. Бул кесиндилер барабар деп алсак, анда С чекити АБ кесиндисинин тең ортосунда жайгашат, анын координаталары берилген формула аркылуу эсептелет. Мисал, эгерде Е чекити DF кесиндисинин тең ортосу болсо, X көбөйтүлгөн Y канчага барабар дейт. Бул кесиндилер барабар болгон болсо, Е чекити тең ортосунда, андай болсо E'нин абсциссасы, F'тин абсциссасы кошулган D'нын абсциссасы бөлү 2-ге барабар. Бул жерден X 10-го барабар экенин таба алабыз. E'нин ординатасы 5, ал барабар F'тин ординатасы кошулган D'нын ординатасы бөлүнгөн 2. Бул жерден Y канчага барабар? Y 7-ге барабар. Жообун табыш үчүн X көбөйтүү Y'ти табабыз. Жообу 70 А вариант. Мекиндиктеги координаталар системасы 3 октон турат. X огу абсцисса, Y огу ордината жана Z огу аппликата деп аталат. Мекиндикте каалагандай чекиттин координатасын 3 сандан турат. Алар X, Y жана Z. Мисал келтирели. Координаталар системасындагы кыры 2-ге барабар болгон куб берилген. Координата октору кубтун тиешелүү кырларына параллель жана кесип өткөн кырларын тең ортосунан кесип өтөт. Кубдун чокулары жана кырларында берилген чекиттердин координаталарын жазгыла. Биз азыр G чекитинин координатасын жазып көрөлү. Алгач G чекитинин абсциссасын издейбиз. G'нин абсциссасын табыш үчүн абсцисса огуна перпендикуляр жана G'ни камтыган тегиздикти алышыбыз керек. Ал тегиздик табылды. Эми ушул тегиздик менен абсциссанын кесилишкен чекити биздин G чекитибиздин абсциссасы болот. Эми G чекитинин ординатасын издейбиз. Демек, ордината огуна перпендикуляр G чекитин камтыган тегиздикти табышыбыз керек. Тегиздик табылды. Бул тегиздик менен ординатанын кесилишкен жери G чекитинин ординатасы болот. Аппликатаны издейбиз. Тегиздикти таптык. Тегиздик менен аппликат огунун кесилиши 0 чекити. R чекитинин координаталарын таап көрөлү. Кесилишкен жери +1. R чекитинин ординатасын издейбиз. Тиешелүү тегиздикти таптык. Кесилишкен чекити -1. Эми R чекитинин аппликатасын издейбиз. Тиешелүү тегиздик табылды. Кесилишкен жери +1. J чекитинин координаталарын издеп көрөлү. Тиешелүү тегиздик табылды. Координатасы 0-гө барабар. Ординатасын издейбиз. Ординатасы дагы 0-гө барабар болду.
Аппликатасын карайбыз. Тегиздикти таптык. Эки чекитинде кесилишет. Экиндикте эки чекиттин ортосундагы аралык жана кесиндинин тең ортосунун координаталары. А жана Б чекиттери мекиндикте берилген болсо, алардын арасындагы узундукту төмөндөгү формула менен таба алабыз. Ушул А-Б чекиттеринин тең ортосунда С чекити жайгашкан болсо, анын координатасын көрүп турган формулалар менен таба алабыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабак аяктады. Мындан кийинки тестти жакшылап чыгаргыла. Алардын чыгарылыштарын Zoom сабагынан көрө аласыздар.